Макул, кеттик. Телевизор көрбөйм. Сыналгыны көп деле көрөрбү? Мен көбүнчө телевизордон жаңылыктарды көрөм. Телевизордон көбүнчө акыркы кабарларды угам да биринчиден. Экинчиден бөөрөкө тарыхый материалдарды жакшы көрөм да. Санжыраларды. Анан кээде баягыраке телевизордон эмелерди пьесаларды берип коет да, эмелерди. Ошолорду көрөм да. Анан көбүнчө тарыхый кинолорду көрөм телевизордон. Бөөрөкө түрктөрдүн жакшы кинолору болуп жүрөт го. Ошолорду көрүп жүрөм кийинки убакта. Көбүнчө соцсет тармактардан. Жаңылыктарды мен дагы чөнтөк телефонду деп айтсам болот. ЛТРден, НТСден. Анан эмнегедир Кыргыз КТРКдан чагылдырган жаңылыктар абдан эле мындай өлкөнү мактай эле берет да. Мындай көйгөйлөрдү көмүскө калтырып эле. Эми жакшы жаңылык жакшы дечи, бирок бир эле моментте баары жакшы боло бербейт да. НТС жакшы көбүрөөк мындай реально жакыныраак чагылдырат да. Турмуштун болуп аткан жаңылыктарды турмушта. Жаңылыктарды көбүнчө эле КТРден 24-түнөн, ЛТРден көрөмүн. Ушул экөөнөн көрөмүн да жаңылыктарды көбүнчө. Мода дегенде эле билбейм, азыр менде нөл деген эле нерсе турат. Моданын артынан чуркабаган үчүн эмне экенин билбейм. Эң негизгиси адамга ыңгайлуу, өзүнө ыңгайлуу болсо болду деп эсептейм. Мода деген бул өзү сөз, чоң сөз деп эсептелет. Анткени мода ар бир нерсенин ичинде мода бар. Соц тармакта деген нерсени айтып жатсаңыз, мода деген бул тренд, сиз айткан туура. Тренд дагы ошо модага кирет. Бир адамды бир кыймыл же бир би популярдуу болуп жатса, ал модага айланат. Аны көп кишилер көрөт. Алар дагы ушундай моданын ичинде, моданын артында жүрүш үчүн ал моданы колдонушат. Алар дагы популярдуу нерсени алыш үчүн. Мода бул ошол убакытта, ошол ар бир убакытта өзүнүн бир жакшы көрүнгөн бир жарашыктуу кийимдер чыгып турат да. Анан ошол жарашыктуу кийинген келет. Анан ал адам кандай жарашыктуу кийинип атат, кандай кийимдер элге жарашат. Булар жөн эле бир мода деп чыгарган жокко деп ошого көңүл басым жасайсың. Ал сенин жашың өтүп атса деле ошол жаңылык болуп, жаңы чыгып аткан кийимдерди кийгиң келет да. Заманга жараша мода өзгөрүп турат да. Мисалы үчүн кыргыздардан илгертен эле модасы болгон, мисалы үчүн. Жанагындай суусар тебетейлерди кийип, илбирсичиктерди кийип, жорго аттарды минип мыктылар. Ушундай болушкан да. Анан азыркы шартта эле ошо чөйрөгө жараша, учурга жараша мода. Мисалы үчүн биздин убакытта мода башкача болгон. Азыркы убакытта да мода өзгөрдү. Келечекте мүмкүн мындан башка да мода болуп калышы мүмкүн да. Instagram, ушул соцсеттерден эле негизгиси мен ойнойм. PUBG. Азыркы заманда көптөгөн жаңы нерселер пайда болгон. YouTube, Instagram, Facebook деген нерселер. Ошоктан юмор тармагындагы нерселерди көп көрсөм да сен жаңылышпайм. Телефондон ачканда эле WhatsApp группасын ачам. Анан мага ким WhatsApp'тан көбүрөөк жумуш бүтөт да. Анан кимде кандай жаңылык болуп атканда ошол жакта болуп турат да. Анан башка тармактарда болсо, социалдык тармактардан Facebook'та ачам. Телефонду колдоном. Мына азыркы бөөрөккө 21-кылымдын эң бир жакшы өнүккөн эмеси ушу телефон болуп калды.
илгери биз бала кезде же совет доорунда мисалы үчүн шаар менен шаар байланыш үчүн атай келип күн мурунтан келип анан кийин заказ берип анан күтүп бир саат анан сүйлөшчүбүз да. Азыр дүйнөнүн кайсы бурчу менен болсо дагы сүйлөшүүгө болот да, эч кыйналбай. Жок, кереги жок. Мисалы менин кесибим мугалим, бирок мен мугалим болбойм го. Ошентип ойлойм. Мен өзүмө жаккан нерсе, может, мага, например, мисалы кондитерство жагат, повар болгон жагат, может, мен ошолорду кылам. Азыркы учурда дипломсуз деле тажрыйба көбөйтүп, өзүнүн ишин чоңойтуп жаткандар дагы көп. Диплом азыркы учурда 60-70% кереги жок эсептелинбей калып атат. Анткени көп жумушка кирсе эле диплом кереги жок. Тажрыйба керек. Бияктан алмашып атат да, приоритеттер алмашып атат. Дипломдун пайызы түшүп атат, тажрыйба көтөрүлүп атат. Ошондуктан дипломдун наркы кичине түшүп баратат. Такыр жок деп айта албайм, кереги жок деп айта албайм. Керек, бирок анчалык эмес. Керек деп ойлойм. Эмнеге дегенде, келечектин жаштарга болгон жоопкерчилик улам көбөйгөндөй. Если эгер адам билимин жогорулатып окуп алса, ал бир жакшы бир жумушка орношо албайт дагы, жакшы өзүн бага албайт. Диплом алып коелу, бирок салып койгондор да бар. Дипломду кандай деп айтсам, мен муну окуп, анан эмгектенип алган адам ал сөзсүз иштеп кетет деп ойлойм. Дипломду эч мээнетин төкпөй эле сатып алгандар да болуп атпайбы? Алардыкы анда точно чындыгында алардыкы үйүндө эле жатат да. Билим керек. Билим алуу керек. Диплом болсо, ошонун далили да. Туурабы? Анан канчалык билип турсаң дагы дипломуң жок болсо, сен канчалык деңгээлде билимдүү экенин билбейт да. Диплом болсо, значит, бул билими бар экен деп эсептейт. Бирок азыркы шартта диплому бары деле, диплому жогу деле ар кандай деңгээлде болуп калды. Кээ бир адамдар бар, диплому жок. Дипломду караганда жакшы түшүнүктүү, терең билимдүү болуп эсептелет да. Биздин убакта эле ошондой болчу. Дипломдуга караганда кээде бир айылда бир чабандар, сугатчылар, механизаторлор деңгээли жогорураак болчу да. Тарыхты жакшы билчү, болгон окуяларды жакшы билчү. Анан кээ бир диплом болгон аты эле диплом да, билим деңгээли төмөн болуп калат. Бирок негизи кишиге диплом керек. Диплом менен ошол өлчөнөт да, ошонун деңгээли. Кесипти, мисалы азыркы учурда ата-энелери бул жака бар, тил жака бар, сага ушул жарашат, бул жарашат. Жок, адам өзүнүн каалаганын тандаш керек. Душасы кайсыга баргысы келсе, ошого тизеле барыш керек. Кесипти жаштар деген негизги кесип адамды көтөрүш керек. Эмгек адамды көтөрүш керек. Адам болсо өзүнүн жакшы көргөн эмгегин табыш керек. Балдарды жаш чагынан эле көп ийримдерге кызыгуусун ата-эне байкаш керек. Анан ал ата-эненин кудурети жетсе, ошол ар бир ийрим акча турат да. Анан ошол ийримдерге берип, менин оюм боюнча баарын эле бере бериш керек. Анан ал бала өзү тандайт. Анан тандаган нерсесине жибериш керек. Может, ошол нерседен анан өөрчүп отуруп, бир жакшы бир кесипти бала өзү тандап алат да. Биздин убакта бул кесипти башкача тандачу да. Көбүнчө биздин убакта экономист болом дечи. Мисалы үчүн мен университеттин экономика факультетин бүткөм да. Кыздар медициналык окуу жайларына тапшырчу, медик болом деп. Айрымдар сот, прокуратура органдарында иштейм деп ошого тапшырчу да. Кээ бир агроном болом деп, кээ бир затянк болом деп ушундай болчу да биздин убакта. Эми азыркы убакта көпчүлүгү богуреки прокуратура органдарына, сот ушундай жагына, анан экономист жагына көбүрөөк эметишет да.
Анан негизи bu kesip деген адамдын өмүр бою алып жүргөн нерсеси болот да. Кандай кесип тандасаң өмүр бою ошо менен жашап өтөсүң да. Үй бүлөңү багасың, өзүңдү багасың, жашоо турмушуң ошо өзүң кесибиңе байланыштуу да. Ошон үчүн жаштар өзүнүн каалаган, сүйгөн, ошого колунан келген кесип тандабаш керек да. Айрым учурда баягы ата энесинин тилин алып кээ бирөө каалабаган кесипке барат, дипломду алат, андан кийин диплом чөнтөгүндө же болбосо үйүндө сакталып тура берет да, чемоданда. Аны пайдаланбайт. Өзгөчө азыркы шартта. Көп эле адамдарда диплом бар, бирок ал кесип менен иштебейт да. Ошон үчүн жаштарга айтарым, аябай тереңирээк карап, аябай тандаш керек да кесипти. Анан ошол окуп өтсө, ошонун убай урматтан көрөт да. Мен ойлойм, bir моральный адам мен даярмын дегенде ошондо турмушка чыгыш керек. Возрастка карабайт деп ойлойм. Мисалы, кээ бирөө 45ке чыкканда, кээ бирөө максимум даже билбейм 50ге чыкканда, главное өзүнүн адамын тапканда, ошондо өзүн даяр болгондо чыгыш керек, үйлөнүш керек. Бул суроо ар бир адамдын өзүнүн көз карашы менен иш жасалат го дейм. Жаш үйлөнүп, анан өтө кеч үйлөнгөндөргө кошула албайм. Туура айтасыз, бир кесиптин ээси болуп алып, анан ошол үй бүлөсүн бага тургандай бир каражат таап, өздөрүнүн баштапкы бир талчок ала турган нерсесин түптөп алса, түбүн түптөп алып, анан үйлөнсө деп ойлойм да. Өтө кеч эмес, өтө эрте эмес, бир 25-26 жаштарында үйлөнүп, жай курса болот го деп ойлойм. Мусулманчылыкта эртеле үйлөнүш керек да. Мусулманчылык боюнча, мусулмандыктын эрежеси боюнча. Мисалы үчүн кыздар бой тарткандан кийин эле, мисалы үчүн 18 жашка келгенде эле турмушка чыгыш керек. Эр жигит деле ошондой. Багыраки армиядан служить этип келип, кызмат өтөп келгенден кийин үйлөнсө болот болчу да, баягы мурдакы шарт боюнча. Эми азыркы шарт боюнча андай эмес да. Кыздар деле ошо бир топко чейин турмушка чыкпай жүрөт. Эркек жигиттер деле бир топко чейин үйлөнбөй жүрөт. Анан мүмкүнчүлүк болсо, ошо өз учурунда үйлөнгөндөн өтөрү жок да. Көп эле созо берген болбойт да. Мен даже кредит алып, анан аны кайра төлөш керек деп, анан кредитке акча табыш керек эле деп, анан иштеш керек деп, анан иштебейсиңби, анан иштебесең кой, анда ажыраштык, ушундай болбош нерсе үчүн жөн эле үйлөнүш керек, и все. Кредитке мен толугу менен каршымын. Кредит бул деген эме да. Кулчулукка башына илип койгон эле мындай зат да. Мен ошо жаш үй бүлө жаңы бир жолду түптөп, анан жакшы бир жолго, даңгыр жолго түшүп атканда карызы жок түшсө деп ойлойм. Анткени жашоо өзү ушундай. Бул ата энеси жакшы жашаган күндө деле, ата эне балага берип турат деген күндө деле, ал бала ошол үй бүлө өзү таап, өзү курганы жакшы. Анткени бирөөнүн таап берген, бирөөнүн эмет берген акчасы эч качан аларга дагы, үй бүлөгө дагы, ата энеге дагы эч кандай жакшы жаңылык алып кирбейт да. Ар ким өзүнүн эмгеги менен баштап кетсеби деп ойлойм. Жанагы суроо бербедиңерби, качан үйлөнсө болот деп. Мүмкүн болушунча баягырак окуу жайды бүтүп, мүмкүн болушунча диплом алып, анан өзүн чоокат кылганга жараганда, өзүнүн үй бүлөсүн бакканга жараганда, анан үйлөнгөн жакшы болот да. Анан эми көп жерде азыркы шартта свадьба, үйлөнүү тоюн бергендер көп да. Анан шарты келсе деле, келбесе деле үйлөнүү тоюн өткөрөм деп, жана кредит алып, көрүнгөндөн акча карыз алып, анан карызга батып, анан айрым үй бүлөлөр көп узак жашабай ажырашып, анан кээ бир убакта даже ошол эки кредиттин акчасын төлө деп кудалар ичара чырлашканчылар да кездешет да.
Ошон үчүн мүмкүнчүлүктүн чегинде баягы колуңан келсе, албетте үйлөнгөндө мындай өзүнүн колунан келишинче мындай той өткөрүп, жакшы саналаштарды, ага туугандарды, тели теңдиш жорорулдош чакырып, анан кичинекей алардын батасын алып койгон жакшы да. Той бергенге кошулам. Бирок ошончо дагы мындай чеги менен, шарты менен колунан келишинче өткөрүш керек да тойду. Ал эми жана кредит алып той өткөргөн ал өзү түбөлүгү жакшы болбойт го. Биринчи свидание меники өзүнчө эле бир моундай нерсе болгон. Жөн эле кетип баратканда күн тип турган, жакшы эле болчу. Аба ырайы кетип баратсам эле жан жап салды. Анан чалып, мен алып кетчи дедим, анан келип алып кетти. Ошентип андан кийин жөн эле телефон менен эле чалып эле, биринчи жолу сүйлөшкөнбүз, ошентип эле чалып эле анан кийин сүйлөшүп кеттик. Если вы поняли кыргызча мой, мен кыргызча. Мен кетип баратсам, ал ойлоп калыптыр да, ала качуу максатында болду окшойт деп. Анан ызычуу салып, апаларына чалып, түшөм деп коркутуп, мен да тамашалап жөн эле катуураак айдап койгом, ошентип ызычуу болуп, апасына чейин чалып, сүйлөштүрүп, ызычуу болуп ошо менен бүткөн да. Биздин учурда даже балдар мынтип бетиңе нөп албачу эле да. Анан свиданияга ошол эмеге чакырганда барасың, сүйлөшүп эле, бир эле кафе, ресторан деген ал убакта жок. Ошо мороженое алып берет эле. Анан киного киргизет эле. Анан ошол жерден сүйлөшүп эле анан тарайт элек. Анан көбүнчө ал убакта биз эми бири-бирибиз менен сүйлөшөбүз да. Каяктан тааныштың, эмне болуп тааныштың дегенде киного чакырды, кинодон тааныштым. Же болбосо көбү аялдамадан таанышчу. Же болбосо автобустун ичинен ушундай нерселерден мен дагы ошо эң биринчи неме эсиме түшүп атат. Аялдамадан ошо таанышып калганбыз да. Анан кийин көп өтпөй ошол эле адам экөөбүз бир троллейбуска түшүп калганбыз да. Анан ушинтип эле сырттан таанышчу элек. Анан бир эле эң жакшы жер могу Аянтта Жалал-Абад кафеси бар беле, Аксакалдар чайканасы деген бар болчу. А жерге киргизген аябай мындай, мен Аксакалдар чайканасына тамак алып берди деп аябай престиж эле да. Анда ал убакта болсо кино эле эң жакшы подарок болчу да. Киного киргизди, киного чакырды деген. Анан балдар дагы мындай кечкисин дальше алып кетип деген жок болчу. Ошо кайсы жерден сени алып кетсе киного, ошол жерге жеткизип коет эле. Болду. Ошо менен сүйлөшүүлөр ушунтип эле башталчу да. Азыркы жашоо такыр башка адамдарды өзгөрттү да. Ошондой. Өзүңүздүн кесибиңизден сыртка мурун мен дагы мындай кызыкчылык кандайдыр бир адеп болчу элеңиз? Кесибим меники кечке чейин аябай созулуп кеткен кесип. Эсеп кысап жагын иштейм да. Анан эң акыркы болуп эле биз ошо эсеп кысап бөлүмү калып калат элек да. Кечкисин башка нерсе менен алектенген убактым болбочу. Бир эле ушул башында бир элдин баары соодага киргенде бир соодага калгам. Анда мындай кола, фанта деген нерсе жок болчу. Лимонаддын түрү сатылчу. Анан оптовый жерден лимонадды алып эле. Азыркы дордой такыр башкача болчу. Ряд болгон эле контейнерлер деген анда түшүнүк жок болчу. Рядтарга чакага сууну куюп алып, лимонаддар салып алып эле. Лимонад деп басканда элдер лимонад алып иччү эле да. Бир ошол бир суббота, воскресеньяда бир ушинтип сатып калган күндөрүм болгон. Анда айлыгыбыз деле ошо жетпесе керек. Ошо лимонадды бир сатыш керек экенин үстүнө жакшы түшчү да. Чоң окуган жакшынакай кыздар болот. Алар менен мындай сүйлөшөсүң, мамилелешесиң, анан кинолорду көрөсүң, ошолордой болгуң келет. Китептерди окуйсуң, ошолордой болгуң келет.
Анан баягы эки чогуу классташтарды чакырып, киного чакырып, анан кийин баягы эки кичине анча-мынча ой пикир алышып кан учурлар болгон бизде да. Анан негизи албетте барлык нерсе маңдайга жазгандай болот дечи. Бирок ошонсо да баягы эки өмүрлүк жарды аябай жакшылап карап, тандап, сүйлөшүп, сынап, анан бир көргөндө эле сүйдүм болбой, мындай кичинекей мындай тандап дегендей үйлөнсөң, менимче ошону убайың көрөт болушуң керек да. Кызды ала качып кеткенде илгери ушундай бар болчу го. Мисалы босалкында Чубасарга барабыз деп, койлорун жетелеп келишет го. Мен ошондо көргөм. Ошондо келип кызым эмне алып кеттиңер деп, ачууңарды басалык деген нерсе боюнча келип, анан өзүнүн белектерин беришет. Ошентип кызды алып калышат. Ачуу басар бул кыргыздарда салттында бир бөлүгү. Ачуу базар деген ошо ачууну баскан нерсе да, мындай татуу нерселер менен алдап кетүү деген эсептелинет. Ачуу басар деп илгертеден салтка кыргызга кирип калган. Ачуусун басабыз деп алдынан барып өтүнгөн нерсени ачуу басар деп коюшкан. Бирок бул нерсе заман өзгөрүп башкача түшүнүккө кирип атат азыр. Кыздын биринчи үйлөнөрдөн колун сурап, анан ошол жерден эле сөйкөсүн салып алып кетип атпайбы. Ачуу басар деген сөз өзү да көп айтылбай калды окшойт. Бирок ачуусу деген сөз эле ошол кызга берип аткан кылым да. Ар бир мезгилде өзүнчө бир салт, анан кагада тиги бул боло берет. Кээде жөн адамдар ойлоп чыгарат да. Анан ачуу базар дегенен баягы эки, мисалы үчүн кызды сүйлөшүппү, же сүйлөшпөй ала качыппы, анан келгенден кийин ошо кыздын атасы берки баланын атасы барат. Барып баягы эки ушундай балдар ушундай сүйлөшүп жүргөн экен. Анан ушундай баш кошуп эле алдыңардан өткөнү келдик элек деп баягы тиешелүү малы болобу, малын айтып, акчасы болобу, акчасын салып барып анан кийин баягы кыздын атасына берет да. Анан ошону ачуу базар деп коет да, илгертен ачуу базар деп коет. Көбүнчө өзүм жалгыз калып, билбейм, бир музыка коюп алып, аябай бийлеп, ырдап, эч ким укпаган жер болобу, угабы, велосипедде барат эле кыйкырып кете берем мен. Мага ушул жагат, менин ушул хоббилерим. Жарнамаларды, видеороликтерди үн коштоодо менен илектенем. Мен негизи мындай чыгармачыл жака көбүрөөк көңүлүм бар болчу да. Көп мындай кичинекей кезимден дикторлорду көрүп, ошолордон көп таасир алып, ошол жака өтсөм деген. Анан кийин эле карап отурсам, улам көрсө биз рыночный экономикага жакындап бараттырбыз да, биздин убакта, биздин поколение. Анан карасам, бул көбүнчө эле каражат чечип бараткан убак болуп калган. Анан ушу банк оюма келип бир жерден окуп калдым. Анан кошунабыз бар эле, бир байкелер. Анан аябай мындай жакшы машина тээп эле, жакшы кийинип. Анан айтышчу, мунун аялы банкта иштейт депчи. Анан банкта иштесе болот турбайбы деп эле, анан мен ошо финансы жака болуп кеттим да. Өзүм негизи мындай ырдап, же болбосо дикторлук кесипке кетип калсам деген оюм. Ошо жака көбүрөөк көңүлүм келчү да. Илгерки диктор эжелерди карап, ошолордун сүйлөгөн манераларын, анан өзүм огородко чыгып алып, газеталар анда чоң-чоң чыкчу да, андай чоң-чоң. Алып алып орусчаны да аябай билиш керек. Биз эми кыргыз мектеп, кыргызча айылдарда өстүк да. Анан орусчаны аябай мындай орустардай болуп үн чыгарыш керек деп, өзүм дагы голосум звонкий болчу да, мындай коңур. Анан мен жарайым болуш керек деп эле өзүмдү аябай таптай берчүмүн да. Анан газетаны алып чыгамда, анан вслух окуш керек да, үндү чыгарып деп, көп жерден окусам керек ошону. Анан
газета китептерди эле огородко чыгып бакылдап эле окуй берчүмүн. Анан Раматылык апам бул дая баягымсын баштады деп мени качан токтотосуң, эми тиги уй калбады эшикте, тиги огороддо тигил калды, баягы бүтпөгөн жашоо да. Ошентип мени токтотуп коюшчу. Негизи азыр кайра артка кайрыла турган болсом, мен ошо эмеге эле кетмекмин. Мен ошо мектепте жүргөндө эле чыгарма жазганга кызыкчумун да. Кичинекей аңгемелер жасагочумун да мектепте окуп жүргөндө. Анан мектепти бүткөндөн кийин ошо Москвада, Ленинградда баягы кинематографский институт бар болчу да. Анан ошого өтсөм да даллат кылып жүрдүм да. Бирок ал кезде ал окуу жайына эң эле кем дегенде баягы райкомдун биринчи секретарынын балдары же башка ушундай чоңдордун балдары гана өтчү да. Жөнөкөй катардагы адамдар өтчү эмес. Ошентип ал окууга бара албай калдым. Андан кийин Москвада бүткүл дүйнөлүк Горький, Максим Горький атындагы адабият институту бар болчу. Ошого өтөйүн деп даллат кылсам, мен бүткөн жылы кабыл алуу болбой калыптыр да. Анткени ал жерде 2 жылда бир кабыл алат экен. Анан күтүүгө туура келген жок, ошодон университеттин экономический факультетине кирип кеттим. Ошону бүттүм, Кудайга шүгүр. Анан ошол системада бир топ жыл иштедим. Жаман болгон жок, Кудайга шүгүр. Жана өзүңөр айткандай, дипломдун убайын көрдүм. Негизи, жана өзүм сөзүм башында айткандай, ошо бүгүнкү күндө ошо чыгармачылык менен аракет кылып жүрөм. Бир топ китептерим чыкты. Негизинен Манас эпосунун 5 томдугун прозага, кара сөзгө айлантып чыктым. Ал китептерим улам-улам чыгып, Кыргызстандын бардык мектептерине, айылдарына, китепканаларга жетип атат. Бул менин чыгармачылыгым бири багыты да. Анан экинчи багыты Үркүн жөнүндө. Кыргыз элинин башынан ушундай бир чоң окуя болгондо, мындан бир 100 жыл мурун, 1916-жылы. Ушуну изилдеп жүрөм. Ушул боюнча роман жазып чыктым. Публицистический китеп чыгардым. Ал китептерим түрк тилине, орус тилине которулду. Анан ошол боюнча драма жаздым элем. 1915-жылы Каракол театрында, Сколдун Караколдогу театрда коюлду. Анан 3-чү багытым улуу инсандар жөнүндө. Ошо Манас бабабыздан баштап бүгүнкү күнгө чейинки улуу инсандар жөнүндө жазып келатам. Ал боюнча китептерим чыгып атат. Өткөн жылда эле Кыргызстан Компартиясын 25 жыл башкарган Турдакын Усубаев жөнүндө китеп чыгардым. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө ошо Кыргызстандын бир топ жерине жетти. Баары эле бузган болуш керек. Я не могу сказать, бузган эмесмин деп. Бузгам да бир аттаба десе, душа говорит атта. Я аттагам. Мен жол эрежесин бузгам. Мен эми баягы Советтер Союзу учурунда көбүрөөк тарбияланып калдым да. Анан азыр деле майда барат закон болсо деле жаштарды карасаң, мойтуп койсо эле болот экен деп секирип өтүп кетишет да. Жок, мен ошо по порядку ошону жазап турган өткөндө жашайм. Негизи законду бузбаганга аракет кылам. Бузбай колдонсо деп ойлойм элдерчи. Бизде закон ошо катуумдай бир элден талап кылса жакшы болот эле. Мен дагы ошо легендар парламент деп коебуз азыр. 90-95 жылдарда ошо легендар парламенттин депутаты болгонмун. Ошондо баягы жаңы эгемендик алган жылдарда бир топ мыйзамдар кабыл алынды. Мен да ошого тиешелүү салымды кошкон жайым бар да. Мисалы үчүн тууну, республиканын туусун, гимнди, гербти, мамлекеттик сомду кабыл алуудагы мыйзамды кабыл алууда мен да катыштым да, ошолорго катышып өзүмдүн тиешелүү салымды кошкон жайым бар да. Ошон үчүн кандай шартта болсо дагы мыйзамды бузбашыбыз керек. Мыйзам деген мыйзам, эч бузууга болбойт аны. Мыйзам бузулган жерде анда иш
жүрбөйт. Ал жерде жакшылык болбойт да кыскасы. Бир эле жолу качкам. Эми чыныгы иштейм деген киши болсо өзүн көрсөтсө мага жакса шайлайм. Шайлоо майлоо у меня такого нет. Мен катышам, жана силерди да катышканга мажбурлайм. Мен чынын айтсам, шайлоо келатканда барбай да койчумун. Анан биздин көрсө аң сезимибиз уламган жаңыланып келатат. Азыр даже бир учурларда ушунча акча берип атат десе, ошого да мындай көңүл буруп, берсе болот, алса болот турбайбы деген элдерди эметип, чын айтканда, ошолорду мындай туура эмес кылып атканын аябай деле өкүнүчтүү карабай эле, ошентип алып жасап коюп турбу деп. Бирок азыркы учурда ошолордун баарын кесепетин көрүп өтүп атабыз да. Кыргызстанда 3 жолу төңкөрүш болду. Менин оюм ошол чыныгы адамды тандап коюш керек. Анан шайлоого сөзсүз түрдө катышыш керек. Өзүңдүн берип аткан голосуңду, үнүңдү бирөөгө сатпашың керек. Мен бирок башында андай ойдо болгон эмесмин. Бул может ар бир адам ошол этап менен анан аң сезим болот окшойт. Ага чейин андай аң сезим мага келген эмес. Биз ошо туура эмес тандоодон биздин өлкө аксап келет. Баарыбыздын аң сезимибиз меникиндей болуп ойгонуп жетмейин, ушуну көрмөкпүз го дейм да. Биздин убакта азыркыдай шайлоого мамиле болчу эмес да. Ал убакта ошо мисалы үчүн тракторист болобу, сугатчы болобу, же партиялык кызматкер болобу, же жумушчу болобу, ошонун эмгегине карап анан добуш берчү да. Эч ким аны эч кандай мажбурлап сен буга добуш бересиң дечү эмес. Аларга акча тыйын берчү эмес, могулекке добуш берип кой деп. Өзү добуш берчү да. Анан улам ар бир чакырыш андан берде 5-6 чакырыш болуп кетпедиби? Улам өзгөрүп атат. Мисалы үчүн бүгүнкү парламенттин кандай экенин сиз да жакшы билесиз, мен да жакшы билем, эл да жакшы билет кандай экенин. Эл сынчы, эл көрүп турат кандай экенин. Эми аны ачык айтпасак да түшүнүктүү азыркы парламент. Ана мүмкүн болушунча баягыреке элге кызмат кыла турган, эл үчүн жүрөгү таза, билимдүү, жөндөмдүү, ушундай акылдуу, мамлекет үчүн күбө турган ушундай адамдарды шайлашыбыз керек да. Ал жана күнүмкү анча-мынча берген бир аз акчасына, тыйынына кызыкпашыбыз керек. Биз ошо 5 жылдын ичинде, ошо бир 1000 сом үчүн, 2000 сом үчүн биз 5 жылдык тагдырыбызды ошол депутатка берип атабыз. Эгер ошол депутат жакшы болуп калса, 1000 сом эмес, миллиондогон киреш алып келет биздин мамлекетибизге. Ошон үчүн мен жаштарга айтарым, тандап туруп, өзүң сүйгөн, өзүң каалаган, бирок эл үчүн кызмат кыла турган адамдарга добуш бербей деп айтар элем да. Мен күндө эле өкүнөм, бир 10 мүнөт эрте чыгып койсом маршрутка балким жетишип калмакмын деп. Кээ бир убакыттарды мен туура эмес пайдалангам. Андай деле өкүнүп кеткен немем жок. Анан бир эле пендечилик экен. Өтүп кеткен апама моуларды алып бербей, же болбосо моул жактарга жакшы жерлерге салдырган жокмун деген бир эле өкүнүч калды. Калган мындай жашоомдо, өзүмдүн ички жашоомдо балдарыма же жолдошума болгон моуларды буларга жазабай калдым дей элекмин. Колуман келген нерселерди кудуретим жеткенге чейин бере алам, же болбосо мындай кылгыла деп айта алам аларгачы. Анан эле өзүмдүн ошо бир туугандарымда деле өкүнүчүм жок. Ошо апама болгон эмем калып калды. Убагында жакшы көйнөк алып бербей, жакшы жерге салдырбай калдым депчи. Жашоо турмушта өйдө болот, ылдый болот. Өзүң айткандай, кээде бир ойлогон ойго жетпей калган учурлар болот. Жасай турган ишин жасабай калган учурга өкүнүчтүү нерселер болот. Бирок эми андай нерселер менде жокко серек болду да.
аракет кылган нерселериме жетиштим. Ойлогон, ой көздөгөн максаттарга Кудайга шүгүр жеттим мен. Рас жанагынтип сөзүмдүн башында айтпадымбы, жанагы кинематографский институтка барып ушундай өтсөм дедим эле, Горький атындагы институтка барып жашчылыкта окуп келсем дедим эле деп. Аларга окууга бара албай калдым, бирок барбасам да Кудайга шүгүр азыр деле ошо китептерди жазып атам. Кино сценарийлерди жазып атам. Мүмкүнчүлүгүм болушунча. Эми албетте ойлогон ой кээде аткарбаган учурлар болот, өкүнгөн нерселер болот. Баягы кембиген деген хандын тусу кемтир дейт. Ансыганда жакшы турмушта кемчиликтер болбой койгон жок.